Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу жеринен көчүрүлө турган жарандардын мүлктөрү өтө төмөн бааланып жатканы жана компенсациялык төлөмдөрдү кайра карап чыгуу сунушу менен кайрылганмын. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин мен ушул боюнча канааттандырарлык жооп ала алган жокмун. Мен кечээ ушу 14-май 2026-жылы аймактагы шайлоочулар менен жолугушууга барып келдим. Ошол жерде алар мага кайрылуу менен кайрылышты. 2026-жылдын ушул 13-майында аларга компенсациялык төлөмдөр боюнча маалымат берилген. Ал жерде эми элестетиңиз, ушул жер фундаменти менен 134 миң сомго бааланып жатат. Андан кийин чоң эле турак үй, килейген турак үй 400 миң сомго бааланып жатат. Бул деген аябай төмөн. Биринчиден булар өзүнүн ушу ата конушун таштап башка жакка көчүрүлүп жатышат. Бул азыркы убакта 134 миңге билбейм, жер менен фундамент эмес, жер да келбейт. Ал эми 400 миңге килейген үйгө 400 миң сом берилип атат. Бул аябай төмөн бааланууда. Элдер аябай нааразы. Ушул мамлекет элдин үнүн угуп, компенсациялык төлөмдөрдү кайрадан адилет балоо боюнча чара көрүшү зарыл деп эсептеймин. Жана карап көрсөңүздөр, кайра башынан карап көрүңүздөр. Элдер аябай нааразы.